Асыл тукум жылкылардын көргөзмөсү өлкө эгемендик алгандан бери 4-рет уюшулду. Сууга аба ырайына карабай иш-чарага өлкөнүн ар кайсы булуң бурчунан жылкы сүйүүчүлөр келген. Көргөзмөгө оор салмактагы, таза кандуу англис тукумундагы акалтеке араб жана кыргыз жылкылары катышып, мыктыларына наамдар ыйгарылды. Көргөзмө өлкөдөгү асыл тукум жылкы чарбасын жана ат спортун өнүктүрүү менен кыргыз жылкысын кеңири жайылтуу максатында өткөрүлүп жатат. Аккула ат майданында жылкылардын деңгээли бааланып, бою салмагы ченелип, өздүгү тууралуу маалыматтар айтылды. Көргөзмөнүн дагы бир максаты жылкы сатууга жардам берүү болуп саналат. У нас получается 8 породных групп. Бизге 8 топтогу асыл тукум жылкынын түрлөрү катышабыз деген, бирок иш жүзүндө келген жылкылардын саны көбөйүп кетти. Башкы максат бизде кандай сулуу асыл тукуматтар бар экендигин элге көргөзүү. Ошондой эле көргөзмөнүн аягында аукцион өтүп, каалоочулар жаккан жылкысын сатып алса болот. Азыркы сааттарда 15 жылкы сатыкка чыгат деп жазылды. Мисалы, Ысык көлдөгү мал чарбанын бири сатуу максатында 5 жылкы алып келген. Мындай иштер асыл тукум жылкы кармаган адамдарга ыңгайлуулук жаратат. Бул жакшы нерсе. Биздин коневодторго бул жерге ар касерде мисалы дүйнө жүзүндө мисалы Арабияда чымчыктардын ителгилеринин выставкасын өткөрсө, продажа көлүп, акциядан булар эмеси кымбатыраак болот да. Биз мисалы өзүбүз эле үйдөн отуруп алып муну сата албайбыз да. Ушундай выставкалар бизге өтүп турганы жакшы. Адамдарга да жакшы. Ошол жерден бири-бирибиз менен таанышабыз. Аттардын баасы өйдө көтөрүлөт. Базарга караганда бияктан кымбатыраак сатканга шарт болот да. Кыргыз чарба асыл тукумдары алдыңыздарда өтөтмү? Англис, араб жана башка мыктылар менен тең тайлашып, кылымдарды карыткан кыргыз аттары дагы катышып, сыйланды. Кыргызстандын тоолуу катал шартына ылайыкташкан жаныбарлардын саны азыркы күндө расмий 3,5 миңден көп экени айтылып келет. Эски кыргыз жылкысы деп коебуз. Ошону сактап калган, ошонун негизинде илимий кызматкерлер жана ушул жылкыны сүйүүчүлөр изилдеп тактап жүрүп 3 жыл болду. Бу кыргыз жылкысына кайрадан баягы өзүнүн статусун берип, ушу бекитилген. Башка породадагы жылкыларга салыштырганда бу биздин жерибиздин, шартыбыздын, элибиздин дитине жараша кыргыз жылкысы дагы өзүнүн орду бар. Өлкө эгемендик алган жылдары 312 миң жылкы катталса, азыркы күндө саны 540 миңге чамалайт. Бул малдын асыл тукумдуулугун жогорулатууга Айыл чарба министрлиги дагы кызыктар. Ошол себептен бул мекеме дагы көргөзмө уюштурууга салым кошкон. Негизги приоритеттүү породалардын катарында 5 породаны биз атайын өкмөттүн токтому менен алып баратабыз. Бирок азыр дагы фермерлердин кызыгуусу менен ар кандай башка Европадан, башка өлкөлөрдөн дагы породалар келип жатат. Эгер ошол келген породалар биздин климаттык шартка туура келе турган болсо, биз дагы аларды приоритеттүү породалардын катарына кошобуз. Көргөзмөнүн жыйынтыгында аукцион өтүп, анда асыл тукум жылкынын жогорку баасы 5 миң долларга жетти. Катышуучулар кызыккан жылкы боюнча байланыштарын алып, сатып алуу боюнча сүйлөшүүлөр, улантыларын айтып тарап кетишти. Уланбек Тиканбаев, Умар Малашев, Ала Тоо 24.